Сиздерге жана үй бүлөңүздөргө тынчтык жана амандык каалоо менен бирге бүгүнкү ободо көрсөтүүсүн баштайбыз. Ассаламу алейкум, туткан орозоңуздар кабыл болсун. Пайгамбарлардын сүннөтү болгон, периштелердин сүйгөнү болгон, денеңиздин күчү, кубаты жана дубалардын кабыл болуусуна себепкер болгон намаз туурасында бүгүнкү көрсөтүүбүздө маек болмокчу. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Анда көрсөтүүбүзгө келген конокту сиздер менен тааныштырайын. Биздин көрсөтүүбүздүн дайыма келип катышуучу коногу Свердлов районунун баш имам хатиби, муфтияттын аппарат жетекчиси Садыбакас Доолов. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Орозоңуз кабыл болсун. Амин, я раб, амин. Баарыңыздардан. Алгач телегөрүүчүлөр менен саламдашабыз, андан кийин маекти болсак. Учурдан пайдаланып, орозо тутуп аткан баардык орозо туткандарды, мусулман момун ага энелерди, ата эне жана карындаштарымдын баардыгын орозоңуздар кабыл болсун деп баштайм. Садыбакас Доолов канча жашынан бери орозо кармап келет? 7 жашымдан бери. 7 жашымдан бери орозо тутам. Ата энем тарбиялап туруш антип. Эсимде 7 жашымдан бери. Бүгүнкү күндө ошол жаш балдарды орозо тутууда баягы мектеп жашындагы кичинекей балдар дагы орозо тутабыз деп калышат да. Мына ошондо баягы жаш бала эми чыдабайт эмеспи? Мына ошондо ооз ачкан убакта мейли балам, оозуңду ачып жиберсең болот деп айткан дурусураакпы же кандай кылып балдарды тарбияласак болот? Сахабалардын доорунда балдарды кандай мына ошол орозо тутууга тарбиялашкан? Бүгүнкү биздин балдардын намазга болгон ыктуулугун же болбосо орозого болгон сабырдуулугун, чыдымкайлуулугун күчөйтүш керек да. Мисалы кичине эле жалакайлык кылып, суусадым, курсагым ачты десе, ача бер деп койгондугу ал эртең келечектеги чоң ийгиликке жете турган даңгыр жолун биз кайра буза турган эле болуп калабыз да. Мисалы менин балдарым, кыздарым бүт баары ошол 1-класстан баштап орозо тутушкан. Бирок бир эле уулум ушу 4 жашынан баштап намаз, 4 жашынан баштап орозо туткан да. Сахабалардын доорунда 4 жаш, 5 жаштан орозо тутуп турган го. Азыр заманбап, техника жетишкен, салкын жер, класстар салкын, сахабалардын доорунда мээ кайнаткан аптаптуу ысыкта ошентип тутушкандан кийин биздикилер тутат дейм да. Адам чыдайт, чыдатса болот. Рахмат. Бүгүнкү биз сиз менен болгон маегибиз намаз туурасында экен. Келиңиз анда намаз боюнча маек куралы. Негизи эле Ханафи мазхабында намаз окуунун эрежеси туурасында айтып кетсеңиз. Алгач эмне кылбайлыбы? Намаздын фарз болгон учуру. Билесизби, намаз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Маккадан Мадинага хижрат кылаардан 1,5 жыл мурда Исра кечесинде фарз болгон да. Көпчүлүгү намаз десе ошол мешитке кирип намаз окууну, такай мешитке каттап же болбосо ушундай бир намаз окуу жөнүндө гана үстүртөн сүйлөп өтүп кетиши мүмкүн да. Биз бүгүн намаз жөнүндө сүйлөп аткандан кийин огороддо жерде мөмөлөп турган бактын алманын качан эгилгендиги, анан ал каяктан келгендиги, ким эккендиги, анан анын тамыры каяка кеткендиги жөнүндө сөз сүйлөсө, демек анын мөмөсү жөнүндө мындай кызыгуу пайда болот да. Жөн эле келип туруп эле мөмөсүн үзүп кете берген адам анын тамыры жөнүндө, качан эгилгендиги жөнүндө эч качан сурабайт да. Биз окуп жаткан намаз асманда пайда болгон, бейиште пайда болгон. Кайсы ибадат каерде пайда болсо, ошол жака көбүрөөк тартат. Мисалы, намаз бейиште пайда фарз болгондугу үчүн окуган инсанды намаз дайым Аллахка тартып бейишке жетелей берет. Ким бейишке киргиси келсе, сөз түрдө намаз окуш керек. Азыр байма-бай суроолор түшүп атат, сизге деле келип калышы мүмкүн. Орозо тутуп ана намаз окубай койсо боло береби деп. Мындайлар көп да, мисалы. Намаз орозо тутат, бирок 5 убакыт намаз окубай, таравихке барбай жөн орозо тутуп коет деп. Жок. Ал орозо өзүнчө фарз, намаз өзүнчө фарз. Бирок намаз негизги фарз да. Анан фарз болгон жериндеги намаз өзүнө инсанды тарта берет да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын хузуруна, Аллахтын алдына ми'ражда бир эле жолу бара турган болсо,
пайгамбар айткан, менден кийинки үммөтүмдүн, сахабаларымдын ми'ражы күнүнө 5 жолу деген. Жерде туруп биздин баркыбызды Аллах Таала бейиште көтөрүп атат да. Ушунчалык баалуу ибадат менен сыйланып калганыбызга шүгүрлөр болсун. Андан кийин сиздин берген сурооңуз Ханафи мазхабтагы намаз окуунун тартиптери. Бизде фундаментсиз үй өз үй эмес. Кудош болсоңар, намаздын негизги фундаменти бар. Алгач дарат алыш керек. Анткени дарат ал намаздын ачкычы. Ошон үчүн кимдир бирөөдөн сураптыр дарат алып аткан жигит жанындагы жигиттен. Кечиресиз. Кантип дарат аласың десе, кантип дарат алат элем? Кадимки эле эл кошоп дарат алам мына. Сен дарат алдың, ошо кошоп сен кошоп дарат алдың десе, аябай мындай кайгылуу тиктеп жообуң туура болбой калды. Анан кантип дарат алыш керек десе, сураган киши кайра айтып берип атат. Мен дарат алганда пайгамбарыбыздын бир хадисин эсиме келтирип туруп анан баштайм. Пайгамбар айткан, кимде ким дарат алганда бисмиллахир рахманир рахим деп колун жууса, колу менен жасагандагы күнөөлөрдүн бүт бардыгы ошо тамчылаган суу менен төгүлүп кетет. Оозуна суу алганда, мурдуна суу алганда, бетин жууганда шыгылып бүт бардыгы. Анан мен бутумду, аягымды жууп ордумдан туруп атканда, күнөөдөн бир отола арылып төгүлдүм, эми намаз окуганга даяр болдум деп ордумдан турам деп сабак берген бул дарат алып аткан кишиге. Биз ушу дарат алып атып эле намазга чейин күнөөдөн арылып келебиз. Бирок бир күнөөлөр бар, дарат алуу менен дагы кечирилбейт. Ал намаз менен кечирилет да. Намаз окуу менен кечириле турган күнөөлөр намаздын фундаментин жасоо менен гана кечирилет. Мисалы, намаздын сыртында атайын фундаменттер бар. Бул деген бөлүктөрү бар, фарздары. Сыртында 6, ичинде 6 деген. Мисалы, кыбланы карап жүздөнүп туруу керек, денеси таза болуш керек, кийими таза болуш керек, убактысында окуш керек, ниет кылыш керек, анан Аллаху акбар деп намаз башташ керек. Ушинтип намаз окуп бүткөндөн кийин бир отоло кечирилди, бирок намаз окуп бүтөрү менен дагы бир калып калган күнөөлөр бар. Ал эмне менен кечирилет десе, намаз окуп бүтүп эле астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах деп айтыш менен кечирилет деп атат. Ошон үчүн айткан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, намаз окугандан кийин кайсы бир инсан аятал күрсүнү бир жолу окуп, 33 жолу тасбих, 33 жолу алхамдулилlah, 33 жолу такбир айтып бүтсө, дайым такай жасаса, ал өзү тирүү жүрүп эле бейишке кирип кетиш керек болчу. Бирок бенденин эң сөзүнөн Аллах Тааланын мыйзамын каалоосу жогору тургандыгы үчүн сөзсүз түрдө бир өлүп, тирилип, анан бейишке кирет деген да. Ошол пайгамбарыбыздын аятал күрсүнү окуп анан бейишке кирип кетет дегени, дарат алгандагы кечирилген күнөөсү, намаз окугандагы кечирилген күнөөсү, истигфар айткандагы кечирилген күнөөсү, күнөөсүн кечирилген күнөөлөрдөн кийин аятал күрсүнү шарапат менен анан бейишке кирип кетет деп аткан. Эми келиңиз, мисалы, адамдар эми биз мүмкүн болушунча намазды туура окуганга аракет кылабыз, бирок ошентсе дагы мына эл арасында көп жүрөсүз, суроолор деле болуп жатса керек. Намаз окууда көбүнчө кандай катачылыктар келет? Көпчүлүгү эми намаз окуганда кимдин алдында тургандыгын сезбегендиги үчүн көп каталыктар кетирип алышы мүмкүн. Мисалы, мен эгерде президент чакырып кыла турган болсо, бүгүнкү телевидениеге кийип келгендеги кийимдеримден дагы башкачараагын кийип барышым мүмкүн да. Даярданып, жуунуп, таранып, жасанып, сыланып дегендей. Ал эми ал намаз деген Аллахтын хузуруна, Аллахтын алдына келдим да, ал жерде кол кушуруп, текебердикти сындырып, жайбаракат өзүн төмөн алган абалда бардык адал болгон нерселерди дагы убактынча тыйып, жокко чыгарып коюп окуш керек да. Эң негизги ушул, жүрөгү менен берип эле да. Анан намазды бузуп кое турган нерселердин көпчүлүгү бизде онтоо, же бирөөлөрдүн сүйлөп аткан сөздөрүнө жооп берип коюу, же ашыкча кыймыл аткаруу, же болбосо өзүнүн салмагын бир бутуна түшүрүп туруп алуу, таянып, же бөйрөк таянып туруп алуу, же колду болсо момундагы туруп алуу, ушулардын бүт бардыгы намаздын сообун кыскартат жана намазды буза турган нерселер.
эң негизгиси кол кушуруп эле өзүн төмөн алган абалда намаз окуу бул сүннөткө ылайык нерсе. Көпчүлүгү намаз окуганда байкайбыз да көздү жумуп алып намаз окушат да. Бул уруксатпы? Эгерде көзүн жумушу менен көзүн жумгандыгы менен эсинен чыгарып койгон сүрөлөрүн кайра эсине келтирүү максатта болсо, анда дурус. Анан жөн эле намазга киришери менен намаз бүткөнгө чейин көзүн жумуп отурган болсо, анда анын ушул кылыгы, ушул жоругу макрух болуп эсептелет. Макрух деген ибадатты Аллах Таалага жагымсыз кыла турган абал деген түшүнүк. Намаздын сообу азаят. Жыйынтыгында улам ушинтип барып көнүмүш адат болуп, ал таптакыр көзүн ачпай калат да. Эмнеге мисалы Аллах Таала фарыз кылып намазды, намаздын ичиндеги кыймыл аракеттерди көздү ачып жасоону сүннөт кылды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып жатат да, кыямда турганда, тик турганда, те сажда кылган жерди тиктөө, рүкүгө барганда эки буттун ортосун тиктөө, те таманын ортосун тиктөө, кайра каадага отурганда жүрөктү тиктөө, кайра саждага барганда ошол жакын жерди тиктөө. Бул 4 абалды азыр медицина тармагы көздү 4 абал менен ушинтип машыктырып жүрсө, адам баласынын көзүнүн курчу эч качан кетпейт. Биринчиси ыраактан, кийинкиси орточо, андан кийинкиси орточо, андан саждадагысы эң жакындан деп. Көздү ачык тутуу бул намаздын ичиндеги сүннөттөрдүн бири. Туура айтасыз. Ошол намаздагы кыймыл аракеттин өзү деле баягы бүгүнкү күндөгү омуртка оорулары болгон, ошол эле грыжа, мына ошол оорулардын баарын алдын алат деп да айтылып келет. Мисалы намаздын өзү сырткы кыймылы да, мисалы кабыргасы, сөлөкөтү да. Мисалы кол кушуруп туруу кайсы бир кызматкердин, кулдун өз кожоюнунун алдында өзүн төмөн алып туруусу. Ал эми бенде албетте Аллахтын кулу. Күнөөкөр, муктажбыз Аллах Таалага. Муктаждыгыбызды билдирип, текебердигибизди сындырып, кол кошуруп турушубуз бул ушул я Рабби, мен сага муктажмын, текебердигимди сындырдым. Билип же билбей жүзөгө ашырган күнөөлөрүм үчүн кечирим сураганы келдим деп турушубуз. Ал эми рүкү кылышыбыз, Аллахым керек болсо мен мынтип ийилип да сага ийилип сени кечирим сурай алам. Анан кайрадан мен сенин кызматыңа даярмын, жумшасаң бүт баардыгын аткарам. Бирок күнөөмдүн кечирилишин тилегендигим үчүн керек болсо мен пешенем менен жер сүзүп, мурдум менен жер жыттап, кадимкидей өзүмдү кордоп, мынтип да кечирим сурай алам деп саждага барышта. Ал эми башындагы Аллаху акбар деген сөз, Аллахым сенин ыраачылыгыңды табуу максатта сен баарынан улуусуң дедим. Ушул учурда мен үчүн адал болгон нерселердин бүт баардыгын убактылуу өзүмө тыюу сала алам. Мисалы жемек, ичмек жана башка. Эң акыркы анан атахиятта отурганда эки колду коюп отуруу, бул бир нерсени, аябай бир пайдалуу нерсени колдон чыгарып ирип өкүнүп отурган адамдын көрүнүшү да. Анткени ар бирибиз өтө баалуу убакыт өткөрдүк да. Мисалы күндүзү түнү өткөрдүк да. Ошол баалуу нерсесин жоготуп койгондо өкүнүп отурган адамдын отурушу ташаххудта, аттахиятта отурган. Анан оң жака салам берип, анан сол жака ассаламу алейкум салам берип атканда, оң жактагы мусулман бир тууганыбызга, сол жактагы мусулман бир тууганыбызга сага Аллах Тааланын тынчтыгы болсун. Менден эч качан кыжалат болбо. Мен сени алдыңдан да, артыңдан да жамандабаймын деп эки жака салам беребиз, бирок сыртка чыгып туруп жамандашты баштайбыз да. Намаздын өзү сырткы келбети ушул. Бирок ичиндеги мисалы Фатиха, сүрөлөр, тасбихтер булар өзүнчө бир бөлөк ибадат. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр сюжетке кезек берсек, андан кийин маек улантабыз. Намаз бул амалдардын эң жакшысы. Намаз бул Аллах менен пенденин ортосундагы түз байланыш. Намаз окуу учурунда мусулман Аллахка сыйынуу менен бирге туура жол көрсөтүүсүн, күнөөлөрүнүн кечирилишин, жамандыктардан сактоосун Аллахтан суранат. Намаз адамдарды ыплас, жаман жана тыюу салынган нерселерден алыстатат, күнөөлөрүн тазалайт.
Бир хадисте 5 маал намаз силердин эшигиңердин алдынан аккан дарыяга окшош. Бул дарыяда күн сайын 5 маал жуунган адамда кир калбаган сыяктуу 5 маал намаз окугандардын да майда күнөөлөрү кечирилет деп айтылат. Сүйүктүү пайгамбарыбыз ага Аллахтын салам жана салаваттары болсун. Эй үммөттүм жана сахабаларым, толугу менен шартына ылайык окулган намаз Аллах жактырган бардык амалдардын улугу деп айткан. Намаз бул бейиштин ачкычы, пайгамбарлардын сүннөт, периштелердин сүйгөнү, жердин жана 7 кат асмандын нуру, дененин күчү, ырыскынын берекети, дубалардын кабыл болуусуна себепчи. Намаз өлүм периштесинин шапаатчы, көрдө жарык, мункар менен накирге жооп, кыямат күнү үстүңдөгү көлөкөң, тозок отуна калкан. Намаз бул Сырат көпүрөсүнөн чагылгандай өткөргөн жардамчы, жаннаттын ачкычы жана бейиште башыңа таажы. Аллах момундарга намаздан да маанилүү нерсе берген эмес. Эгер намаздан баалуу, жогору турган ибадат бар болгондо, момундарга эң алгач ошону берер эле. Анткени периштелердин бири дайыма кыямда, бири рукуда, бири саждада турат. Булардын баарын бир рекет намазда чогултуп, момундарга белек кылды. Себеби намаз ыймандын башы, диндин тиреги, исламдын сөзү жана мусулмандардын миражы, көктүн нуру жана тозоктон куткаруучу. Хадистердин биринде бир намазын маалында окубай, казасын да кылбай көз жумган адамдын көрүндө тозоктон 70 көшөгү ачылып, кыямат күнүнө дейре азап чегет деп айтылган. Намаз ошондой эле биздин дене жана рухубузду тазалоочу нур. Ал аркылуу мусулман баласы күнөөлөрүнөн арылып, бейишке кирүүгө мүмкүнчүлүк алат. Сиздер Ободо Орозо программасын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү биздин маегибиз ушул адамдардын баягы бейишке баруусуна себепчи болгон, бейиштин ачкычы болгон намаз туурасында болуп жатат. Келиңиз, азыр орозо айы. Албетте таравих намазына барат айрыкча биздин мырзаларыбыз. Ошо таравих намазы боюнча айтып кетсеңиз, таравих деп аталып калуусунун баштап, ошодон баштап айтсак, бул таравих деген эмнени түшүндүрөт? Таравих деген бул көптүктүр. Сөздүн көптүктүрү. Ал эми жекелик түрү тарвиха деген. Тарвиха деген желпинүү деген. Мисалы ысыганда, мисалы колу менен же желпигич менен желпинүү, же иштеп атып отуруу, эс алуу. Тарвиха деген рахат алуу деген, эс алуу деген. Эмнеге ошентип калган? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын буйругу менен ыйык Рамазан айда орозо тутуу фарз болгондон кийин күндүзгү тутулган орозонун рахатын сөз түрдө түнкү ибадат болгон намаз менен толукталат да. Мисалы, багымдат намазынын рахатын Аллах Таала фарз кылып берген пешинде окуганда гана тартат. Инсан багымдат намазын окуган инсан бешинде окуганда багымдаттын рахатын тарта билет да. Бешиндин рахатын асырда окуганда билет, маңызын, кадимгиден ширин даамын. Куда ошол сыяктуу күндүзгү тутулган орозонун даамын инсан, мусулман инсан таравих окуганда билет. Пайгамбар ошон үчүн айтып атат: Аллах Таала силерге ыйык Рамазан айдын күндүзгү күнүндө орозо тутууну фарз кылса, мен силерге анын түнкүсүндө намаз окууну, таравих намазын окууну сүннөт кылдым. 2 рекеттен 4 рекет окулуп бүткөндөн кийин кадимгидей бурулуп, эс алып, жан баштап чалкалап отурууну желпинүү деп койгон. Анан кайрадан турушат. Бул Маккада башкача, Мадинада башкача эс алуу болгон. Маккадагы таравихтин 4 рекет окулуп бүткөндөн кийин ордуларынан тура калып, Каабаны 7 жолу айланып таваф кылып бүтүп туруп, кайрадан анан дагы таравихтин 4 рекетин окушкан. Ошентип 20 рекет окушкан. Бирок сахабалардын доорунда бир эле 20 рекет менен чектелип калбастан, кээ бирлери 24 рекет, 30, 36 рекет ошентип окушкан да. Эми ыктыярдуу сүннөт. Канча көп окусак ошончо да. Мадинада болсо пайгамбардын денеси жаткан ыйык шаарда таравихтин 4 рекети бүткөндөн кийин ордуларынан туруп, өздөрүнчө жалгыз жеке 2 рекеттен дагы нафил окушуп, анан эс алышып, кайрадан жамаат менен таравихти окушкан да. Азыркы биздин окуп жаткан таравих намазынын ортосундагы тасбихаттар, мисалы Субхана зил мульк вал малакут деген ал ислам алымдарынын бизге
түзүп кеткен жобосу. Бизде мисалы Кабадан алыспыз, мисалы намаз окуп атып эле кайра туруп намаз окуу десе көпчүлүккө оор тиет, ошондуктан отуруп эле алар бир белин чоюп ары бери рахаттанып алган чейин таспай айткыла деди. А негизи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү сахабалары менен өзүнүн мечитинде 20 ракет намаз окуп, сахабалар укмуш мыкты намаз экен, муну да улантсак болот эле деп кетип, эртеси келгенде пайгамбар чыгып уланткан. 3-чү күнү 8 ракет окуган. Бирок 4-чү күнү сахабалардын баары жыйналып, эми чыга калабы экен, азыр чыга калса керек эшиктен пайгамбарыбыз деп бөлмөсүнөн эшиги мечит карап турат эле да. Анан чыкпай калды, анан таркап кетишти. Эртеси пайгамбарыбыз багымдат намаздан кийин кече чыкпаганымдын белгиси, себеби эгерде мен чыгып силер менен окусам 4-чү күнү, анда таравих намаз силердин бүт баарыңарга фарз болуп калмак. Фарз болуп калгандан кийин силер өмүрүңөрдүн аягына чейин муну аткара албай кыйналмаксыңар. Ошо сүннөт боюнча эле калсын деп айткан да. Андан кийин пайгамбар өтүп кеткенден кийин Хазрат Абу Бакырдын доорунда, Хазрат Умардын доорунда сахабалар жалгыздан 2ден, 3дөн, 4дөн, 5ден болуп мечиттин бурч-бурчун өздөрүнчө окуй беришкен. Бирөө 30, бирөө 20, бирөө 8. Анан бөлүнүп окуп аткандарын көргөн Хазрат Умар баарын топтоп туруп, моментти окулат, токтогула деп Убай ибн Кааб деген улуу сахабаны, Куранды жат билген сахабаны алдыга имамчылыкка чыгарып туруп, 20 ракет окуйсуң деген. Анткени кырдаал өзү 20 ракетти көтөрөт эле да. Азыр эми мисалы биздин абал 20 ракетти көтөрөт. 8 ракет окушубуз керек. Биз 20 ракет. А 8 ракет каерде окуйт билесизби? Мисалы Москвада, Ленинградда, же Швейцарияда, мисалы Швецияда, мисалы азыр аларда түндүн убактысы аябай аз да. Оз ачкандан кийин эле кофтанды эптеп окуп калышат, бир аздан кийин багымдатууга кирип калат да. Эгер ошолор таравих намазын окуйбуз десе, кофтанды бачымыраак окуп, анан 8 ракет таравих менен чектелишсе, ошолор үчүн рахат, ошолор үчүн уруксат. Демек, кээ бир жерде 41, 6 же 8, 36 окуйт дегендерден бул 8 же 41 окуганы бул туура эле болуп эсептелет экен. Туура эле. Рахмат. Телегөрүүчүнүн суроосун берип өтсөм, намазды көп каза кылам, күнөөгө батпай, окубай эле койгон жакшыбы деген суроосун берип. Кудай сактасын, Кудай сактасын. Биринчиден намазды каза кылбаш керек, эч качан. Ал мисалы менин берген же сиздин берген карызыңыз эмес да, ал Аллах Тааланын карызы. Биз Аллах Тааланын буйругун жана пайгамбарыбыздын буйругун тандап аткарууга укугубуз жок. Аллах аткар десе аткарабыз, тыйыл десе тыйылабыз да. Ошол себептен кагалайын намазды окуганга катуураак белсенип, мындай шымаланып кириң. Анткени ислам алымдары айтат, кайсы бир инсан намаз окууда жалкоолук кылса же ала чала окуй турган болсо, сөз түрдө Аллах Таала анын өмүрүндө, жашоосундан башынан бир да түйшүктү алып койбойт. Дайым түйшүк тартып турат, рызкысындагы ширин даамды жана берекени алып таштайт деген. Кудай сактасын. Бул дүйнөдөгү рахат тынч жашасам, тапканым ушул өзүмө насип этип, балдарым менен бажырап, ушу тапканымды даамдуу кылып жесем деген ой бар да. Мисалы намаз окубаган үй бүлөдө ушул табылган мол кирешенин дагы берекеси кетип, берекеси жок, ширин даамы да жок, ал үйдө бактылуулуктун да бир шан шөкүндай жышаны жок да. Кудай сактасын. Туура айтасыз. Намаз менен биздин күнөөлөр кечирилип жатса, намаз менен үйгө береке кирип атса, намаз менен жубай жолдош экөө бирге бактылуу жашап атса, намаз менен бала чака туура тарбияланып атса, анда эмнеге намаз окубашыбыз керек? Убакытты биринчи орунга койбостон, менимче намазды биринчи орунга коюш керек деп ойлойм. Мисалы, бел ооруп калса, сөз түрдө баягы табып кастаправка барат да, мисалы, салдырып, бизде ошондой эмес, сыныгчага барат го. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ас-салату имадуд-дин, намаз диндин түркүгү деген. Бул омуртка адам баласынын түркүгү да. Мисалы, омурткадан кайсы бир жерде грыжа пайда болуп эле уруп калса баса албай калып атпайбызбы? Онто эле кыйшайып эле жатып калат да, мисалы. Куд ошол сыяктуу намаз эле болбой турган болсо, ошол грыжа болуп бел ооруган инсан төшөктөн тура албай калгандай, анын дини, анын тутунган ислам дини, анын орозосу, зекети, хажы куд ошондой кулап калат да. Баарын ушу бекемдеп турган, ал түзөп турган ушу намаз да. Намазга бекем боло турган болсо, анын жашоосу, анын рызкысы, анын эки дүнүйөсү мыкты болот иншалла. Дарат кыстап калганда, намаз убактысы кирген учурда чыдап намаз окусам болобу? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам
дарат кыстап калган учурдагы намаздан тыйган. Даратыңар кыстаганда дароо ошол жеңилдеп кайрадан даратыңарды жаңылап дарат алып келип анан окугула деген. Анткени намаз окуп атканда адамдын ою, көңүлү, кыялы бир гана жерде болуш керек да. Кайсыл жерде? Мен Аллахтын алдында турам. Оң жагымда бейиш, сол жагымда тозок. Таманымдын астында кыл көпүрө. Астымда менин жакшылыгымды жана жамандыгымды тарта турган амал таразасы турат. Анын алдында Раббим өзү турат, мени көзөмөлдөп деген ой биротулу денеге мындай чуңгуп киргенде, анан мындай эки жакты алаксыбай окуйбуз да. Ал эми дарат кыстаганда адамдын оюна бир эле дарат гана кирет да, тезирээк бара калайын ошол деп. Анан сөзсүз түрдө пайгамбар саллаллаху алейхи ва шашылып окуйт. Ооба, дарат кысталып окуган намаздан пайгамбарыбыз өзү тыйган. Мисалы, жумушка шашып атканда же бир футбол болор алдында байкаганда баягы футболго шашып аябай бат-бат намаз окугандай инсандар бар экен. Мисалы 90 мүнөт футбол. Азыркы биздин аябай бат окуп аткандагы таравих намазыбыз дуа кылып, зикир кылып, Аллахка жалынып, жалбарып, ортосуна кичинекей насаат сөздөрдү айтканда деле ошол 90 мүнөттө бүтүп атабыз да. Бирок чынын айтканда биздин намазыбыз мындай 90 мүнөттөрдүн 90-ун алса деле ыраазы болушубуз керек да. Анан ошол 90 мүнөттүк футболго айкырып, кыйкырып, түнкү уйкусун безип, түн жарымда туруп көргөн инсан түнкү ибадат болгон таравихке кадимкидей чыдай алат да. Мисалы, жумушка шашып атат, зарыл нерсеге шашып атат, аябай мыкты сериал бар, ага шашып атат. Эгерде Аллах Таалага берилген абалда намазды өз учурунда окуп, шашпай окуп сериалга келсе, Аллах Таала ага окшогон сериалдардын далайын туш кылат да, мисалы, мыкты сериал. Чынын айтканда, намаз окуган инсан өзүнүн уулу менен кызына түгөнгүс мыкты үлгүлүү сериал экенин унутпаш керек да, негизгиси. Ооба, өзү намаз окубаган адам же ата эне албетте балдарына намаз оку деп айтканы таасир деле бербесе керек. Факиду шей'i ла ю'ти. Өзүңүздө болбогон нерсени өзгөгө кантип бермексиз? Мисалы, сиз менден азыр чоң суммадагы акча сурасаңыз бере албайм, анткени менде жок да, мен өзүмдө болбосо сизге кантип берет элем. Куд ошондой ата менен эненин өзүндө намаз жок болсо баласына кантип намаз оку дейт, уят да. Негизгиси ата баласын жүр кагылайын, менин жанымда тур деп намаз окуш керек. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям муру ауладакум бис-сала ва хум абнау 7 синин, уулуңар, кызыңар 7 жашка чыгышы менен жанымда тур, же оңумда же солумда тур деп намаз окууга буйругула деген. Сен эми окуп аласың, бир аздан кийин койго окуй, буну ойготпой деп эч аяба аны. Аяоо менен, мисалы, шалакылык менен, мисалы кайдыгер мамиле кылуу менен азыркы 50-60ка чыккан аталар 50 жылдык, 40 жылдык намаздар каза болуп кетти да. Ошол өзүңүзгө окшотуп, ошол небереңиз менен уулуңузду да, кызыңызды да 40 жылдык намазы каза болуп кеткилек да. Азыртан мисалы намазга жетелеп коюш керек. Вадрибухум ала ашарати абна. Балаңыз менен кызыңыз 10 жашка чыкканда кадимкидей намазын кадимкидей көзөмөлдөп, неге учурунан бир аз кечиктирип окуп койдуң деп катуу көзөмөлгө алгыла. Вафарриқу мадажиахум. Балаңар менен кызыңар 10го чыкканда сөзсүз түрдө жатак бөлмөлөрүн айырмалап койгула. Бир бөлмөдө жатпасын. Бала, эркек бала менен кыз бала башка бөлмөлөрдө жатсын деген. Демек, намазга киришкен бала менен кыз уялчаактыкты дагы билет деген түшүнүк. 10го чыкканда кадимки уялып калат. Намаз менен иши жок инсан ал 10го эмес 40ка чыкканда дагы бир бөлмөдө жашай берет деген түшүнүк да. Туура айтасыз. Сиз өзүңүз футбол көрөсүзбү? Мен ушул ачыгын айтайын, футболго кызыкпайм. Спорттун түрүнөн баягы бокска кызыгам. Боксту түн жарымда болсо дагы көрөм да, туруп. Сөзсүз түрдө көрөм, өткөрбөйм. Демек, убактыңызды бөлөт экенсиз да. Убакытты туура пайдаланып эткенсиз да. Бөлөм. Өзүм мурда барып жүргөм ушул спорттун түрүнө. Азыр футболго канча кызыга бербейм. Ошол спорт боюнча айтып калдыңыз да, учурдан пайдаланып, менде эмес, көпчүлүгүндө деле ой пайда болуш керек. Динде бирөөгө залал келтирүү, бирөөнүн денесине оор жаракат тийгизүү бул туура эмес, жаман иштерден болуп эсептелет. Бирок бүгүнкү күндө спорт эмнегедир спорттун түрүндө, мисалы,
бири бирин уруп аткан же башка кылып аткан, буга кандай дейсиз? Эми мисалы азыр айтайынбы сизге бир нерсени. Ыйык Рамазан айдын көпчүлүгүн өткөрдүк да. Сиз да өткөрдүңүз тутуп, мен да өткөрдүм. Баарыбыз мисалы ыйык Рамазан келгенде башкача болуп калабыз. Мээримдүү болуп калабыз, жумшак болуп калабыз, берешен, жоомарт, кечиримдүү болуп калабыз. Бирок былтыркы Рамазандагыдай эле өтүп атат да Рамазанчы. Былтыркы Рамазандай эле өтүп атат. Биз бир нерсени эсте көмүскөдө калтырып атабыз. Аллахым ыйык Рамазан айдын бүгүнкү күнүн орозосун тутууга ниет кылдым дегенде ошо ниетке Аллахым мени оңдочу. Былтыркы Рамазандан быйылкысы өзгөчө өтсүн. Менин муну кылыгым өзүмө жакпайт, демек бул сага да жакпайт, коомго да жакпайт. Ушундан арылчы десе, Аллах сөзсүз арылтат. Ниетке жараша. Эгерде таравихтин хатмы Кур'анына келип аткан намаз окуучулардын бүт бардыгы Аллахым ушул жөн эле муну келди эле, анан тиги келди эле, ушу келип коеюнчу, бир намаз экен жакшы узараак турат экенсиң дебестен, Аллахым ушул жерде узак турушум менен мени ибадатка сабырдуу кылып кой. Мен мындан да оор татаал ибадаттарга сабырдуу болоюн десе, анда сабырдуу болот. Кудо ошол сыяктуу ниетке жараша. Спортко машыгып атканда бирөөнүн тумшугун жарып манкасын агызуу эмес. Бирөөлөрдөн кордук көрбөй өзүн коргош үчүн. Өзүнө кошуп бир мусулман карындашын, мусулман ага инисин кордош максатта ниет кылып машыкса, ал дурус эле. Анан жөндөн эле бирөөнү кордош максат ушуну мынтем тигини мынтем деп турган болсо анда харам. Мисалы мен учурдан пайдаланып айтып коеюн. Азыр эрежесиз эр мушташ бар го мисалы. Ошондо эки мусулман чыгат да. Бир казак же бир кыргыз. Же бир кыргыз же бир өзбек чыгат. Жеңгени ошо рингде туруп сажда кылып атат. Мен айтам да. Кимди жеңгениңе сажда кылып атасың? Мусулман бир тууганыңды жеңип алып сажда кылып атасыңбы? Сен өзүңдү өзүң жеңсең сажда кылсаң болот. Башка дин өкүлүн жеңсең анда сажда кылсаң болот. Мен ушул чакырык таштайт элем баардык спортсмендерге. Мусулман бир тууганыңарды мисалы рингде мейли бокс болсун, мейли эрежесиз эр мушташ болсун, мейли самбо, барба башкалар болсун, жеңгенде сажда кылбагыла. Ал сажда Аллах Таалага ыраазычылык саждасы болсо, өзүңдүн чечинчи бөлүмүңө кирип, ийгилик бергендигиң үчүн мен сага сажда кылам я Рабби деп сажда кыл. Бирок мусулман бир тууганыңдын жүзүнө көрсөтүп туруп, сени жеңгендигим үчүн деп аны кордобош керек да. Туура айтасыз. Ооба. Ошол нерсени мен дагы суроо берейин дегем, өзүм деле көрдүм. Ошол сиз айткандай эле дароо эле саждага тура калышып атат да. Анан ал деле мусулман, сиз айткандай, бул адам деле мусулман. Кийинки суроо, намазды эки убак багымдат менен эле куптанды окусам болобу дейт. Жок. Намазды Аллах Таала санабылла Инна салата канат алал муъминина китабан мавquta. Садакаллахул азим. Намаз бенделерге, адамдарга, мусулмандарга убакытка чектелип бөлүнүп фарз кылынган ибадатта 5 вакыт намаз мисалы. 5 вакыт намазды Аллах Таала пайгамбарыбызга Жабраил периштеси аркылуу үйрөткөн, талим берген. Жабраил алейхиссалам пайгамбарыбызга таң зарда келип туруп, "Я Мухаммад, кум, ордуңуздан туруң, дарат алың, мынантип намаз окуң" деп багымдат окутканда. Андан кийин күн түштөн оогондо келип туруп, бешим деген намазды азыр окуйсуз деп көрсөтүп берген. Андан кийин күн ар бир нерсенин көлөкөсү өзүнө бир барабар болгондон 2 барабар болгонго чейин келип туруп, асырда окуткан, күн баткандан кийин шамда окуткан, күн батып кызылдык кеткенден кийин куфтанды окутуп ушинтип үйрөткөн да. Бул 5 вакыт намаз, бул кадимгидей фарз. Эч качан бирөөсү ташталбаш керек да. Мисалы мага сизге айтып берсем керек. Мен жанагы институтта иштеп жүргөндө камбаркан комуздар фольклордук жамааты келип, кыздар отуруп, суроо жооп кылып отурганыбызда бир кыз аябай көп суроо берген да намаз жөнүндө. Анан эмнеге намаз 5 жолу окуш керек? Эмнеге бир жолу окулбайт? Мен бир эле жолу окусам болбойбу? Маанилүүлүгү, маңызы каякта мунун тигинден мындай дей берди да. Анан антсем да болбойт, мынсем да болбойт. Анан мен элементардуу эле кара сөз менен түшүндүргөнгө аракет кылдым. Мындай карындашым, комузуңду чыгар кабынан дедим, чыгарды. Анан 3 кыл комузуң. Ушунун 2 кылын менин көзүмчө жул дагы, бирок бир кылы менен мага машботойду же токтоголдун кербези, ушуну ушундай обуна чыгарып чертип берсең, мен сага бир эле вакыт намаз окуганга уруксат берем десем, мен 5 вакыт намаз окуйм деп да. Түшүнүктүү, аябай сонун түшүнүктүү. Түшүнүктүү. Мисалы 4 вакыт окуп, 1 вакыт окубасак, ал да дурус эмес. 5 вакытпы? 5 вакыт окуйбуз да.
бирок эсептеп көргөндө бир жылда 15-50 күн намаз окуйбуз да. Эгерде 12 ар бир намазга 12 мүнөттөн убакыт бөлсөк, бир жылдын ичинде биз 15 күн намаз окуган болобуз. Билесизби, эгерде 60ка чыкканда окуган намаздарыбыздын баардыгын мындай сыгыштырып, убакытка салып эсептейли десек, анда 2 жыл 2 ай 10 эле күн намаз окуган болобуз. 2 жыл 2 ай 10. Мисалы, эч качан эртең мененки түштөгү кечки тамакты жегенде, дасторкон чекесинде 12 мүнөт тамак жебейбиз да. Жок дегенде 2 саат, 2,5 саат, тойго барганда 6 саат, ой белим талып кетти, ой жан башым сыздап кетти, ордунан турсак болот эле, кетсек болот эле дебейт. Отурган сайын отура беребиз го. А намазга келгенде убакыт ушунчалык алар үчүн ушундай керектүү болуп калат. Тездетпедиңер да, убакыт алып коюп атат. 24 сааттын ичинен эгерде Аллах Таалага 1 саатыбызды арнай албасак, анда эмнебиз менен мисалы инсанбыз деп, эмнебиз менен момун мусулманбыз деп мактанып жүрөбүз. Туура, рахмат. Мисалы, таяммум алганда, мисалы, жакын арада суу жок болсо, таяммум алынат, же бир денеде бир ырбап кетчү жара болсо, бул жерде суроо берип атат, суукта таяммум кылса болобу деген. Эгерде суук өтө катуу болуп, мисалы, мага Россиядан балдар жазышты да, быйылкы кышта, мен өткөн кышта жазышты. Мен өзүм деле барып келдим да. Мен өзүм 46 градустук жерлерге барып келдим да, аябай суук экен. Анан мен айттым, туура эле суроо берипсиңер дедим, таяммум кылсаңар болот. Анткени мен өзүмдүн башымдан өттү да, мисалы, поездда, мисалы, мен бир жерге келе жатканда дарат ала албадым да, поезддин ичинде. Ушунчалык очередь көп болот экен. Анан таяммум кылып намаз окуганга туура келди. Ал жигит айтты, ал поезд эмес, ал кадимкидей коро шыпырат экен. Баягы карды күрөп тазалайт. Анан пешим болгон учурда бир орустун үйүнө барып, звоногун басып, коңгуросун басып, дарат алып алайлы десек, булар бизден аябай коркот, чочуйт. Короо үчүн эле кирип алып, душка кирип кичине жуунуп ал деп эч качан түшүнбөйт булар. Ошон үчүн мага өзүмө бөлүнгөн кичинекей эле бир кичинекей, өзүм мындай эңкейип тоңкоюп кичинекей бата турган бир бөлмө бар. Ошол жерге кирип окуган, намаз окуганга кичине убактым бар, бирок дарат алганга убактым жок, таяммум кылып окусам болобу дейт да. Ошолор окубай койсо болот эле, мисалы, азыркы биз анча ошолор жок окубай койсок болот десе, ошолор боло берет да, бирок мүмкүн эмес да, окубай коем дебейт да. Ошолор үчүн таяммум кылса болот суукта. Анан биздеги мисалы суукта бирөөнүн эшигин каккылап дарат алып алайын десе, биздегилер баары түшүнөт да. Таяммум кылыш үчүн сөзсүз түрдө сууну сураш керек. Эгерде бербесе же жок болсо же таппаса, анан таяммум кылынат. Ооба, сиз айткандай, суу тийсе денедеги жара ырбап кетет, же болбосо табыптар, же болбосо дарыгерлер тыйган, анда тыйылып туруш керек суудан таяммум кылып. Рахмат. Эки суроону катар менен эле окуйн. Намаз окуп жаткан адамдын алдынан өтүүгө болбойбу? Анан кээде сөгүнүп жиберем, дарат сынбайбы дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, эгерде намаз окуп аткан адамдын алдынан өтүүчү инсан өзүнө берилген күнөөнүн кандай экенин билгенде, ал жерде 40 токтоп калмак деген да. Анан ошондо пайгамбар ошол хадисин угуп аткан рави, ошо 40 дегенден кийинкисин эсимде жок. 40 жыл дедиби, 40 кылым дедиби, 40 ай же 40 апта же 40 күн экенин билбейм, бирок 40 дегенди дана билем деген да. Ушунчалык олуттуу, ушунчалык катуу болгондугу үчүн пайгамбар 40 деген сөздү кошкон да. Балким 40 жыл туруп калганың жакшы. Тамак ичпей, жебей өзөрсөң дагы 40 жыл туруп калганың жакшы өткөндөн көрө дегени да. Ошон үчүн намаз окуган адамдын сажда кылып аткан жерин тиктеп турганда көзүнүн кырына кайсыл жер көрүнсө, ошонун ар жагынан өтсө дурус болот да. Мисалы, мен намаз окуп атканда сиздин отурган жериңизден өтсө, анда мага көрүнүп атат да. Андан дагы бир 2-3 метр алырактан өтсө, анда дурус боло берет да. Ал эми сөгүнгөн, аркы берки болгон адамдардын дараты сынбайт, бирок ошо сөгүнүшүнүн өзү дурус эмес да. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мин хусни исламил мар'i таркуху ма ла яни, мусулмандын тутунуп келе жаткандагы ислам дининдеги эң асыл сапаты, асыл зат сапаты сөгүнүүнү таштап койгондугунда деген. Рахмат. Дагы эле дарат боюнча, эртең мененки дараттан кийин бут кийимимди чечпесем, дарат сынган убакта өтүктүн сыртынан маск тартууга болобу? Болот. Эгерде ошол өтүгү менен кадимкидей намаз окуп чечпей жүрө бере турган болсо, бирок мечитке киргенде чече турган болуп калса, анда сөзсүз эле бутун жууш керек болуп калат кайра.
дартыма байланыштуу олтуруп алып намаз окусам болобу? ооба, эмнеге болбосун. Мисалы картайып калган кишилерге, кош бойлуу аялдарга, мисалы жана эле айтып өткөндөй, мисалы омурткасы ооруп атат, грыжа болуп, айтор ушундай да, мисалы буту ооруп же колу ооруйт, ошондо туруп рүкү сажда кыла албаса, анда ал орундукка же жерге отуруп алып окуса дурус болот. Ошондой эле намаздын дагы бир түрү болгон истихара намазы туурасында айтып кетсеңиз, ушул багытта суроо берилген экен. Истихара деген бул ийгилик суроо деген. Жакшы жышаанды билүү деген түшүнүк да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү сүннөт кылган. Анан пайгамбардын доорундагы сахабалардын баары бир иш жасаардан мурда сөзсүз түрдө истихара намазын окушчу да. Алар ыйманы аябай күчтүү болгондугу үчүн бир окуу эле жыйынтыгын билип, анан ошол ишти жасап же жасабай же болбосо пайгамбарыбыздан ошол кеңеш сурап жүзөгө ашырчу. Бул өзү сунна, сүннөт намаз окулушу жакшынакай дарат алып, кусул кылып, таптаза жаңы булганыч эмес кийимдерди кийинип, анан 2 рекат намаз окуп, истихара намазын, анан истихара дубасын айткандан кийин анан өзүнүн тилегин өзүнүн эле тилинде айтып, дуа кылып бүткөндөн кийин оң кыры менен, оң жамбаш менен кыбланы карап таза төшөккө жатса, Аллах Таала ага кандайдыр бир аян берет жана ишине ийгилик берет иншалла. Касапчымын, кээде кийимге кан чачырап калат, ошол кийим менен намаз окусам болобу? Бул касапчы боло турган болсо, эгерде малды муздап жаткандагы муздоодон чачыраган кан болсо, анда ал балит болот, нажас болот да, балит. Аны жууш керек, тазалаш керек. Ал эми эттеги кан боло турган болсо, анда ал эч нерсе болбойт. Мисалы биз казанга этти салып сууну куйганда кан чыгып атпайбы? Ал эттеги кан, ал адал кан. Ошол эттеги кан мисалы кийимге тийип калса, анда ал намаз эле. Мисалы 1 килограмм этти пакетке салып, мен белиме түйүп алып намаз окусам болот да. Анткени ал адал да. Эт да адал, эттин каны да адал. Баягы булганыч кан бычакты бисмилла Аллаху акбар деп тартканда чыгып кеткен да, булганыч кан. Анан ошол муздоодогу канды дагы кой сойгондо жуат го, мисалы бычакты да жууп туруп анан башка жакты кесет да. Ошол муздоодо эле кан болбосо, башкасы адал, таза. Саждагыларда жерге эң биринчи кайсы мүчөнү коюу керек? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү жерге жакын мүчөлөр менен барат. Мисалы жерге жакын мүчө биринчи тизе, андан кийин кол, андан кийин ийек, анан мурун, анан пешене болуп. Турарда болсо асманга жакыны менен турулат. Пешене, мурун, ийек, анан кол, анан тизе болуп турулат. Бул сунна, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөт кылып берген. Туура айтасыз. Азыр сиз айтып аткан ушул кыймыл аракет мен жакында бир интернеттен көрдүм. Баягы адамдын омурткасы ооруп атканда ушул баягы тибеттиктер ушундай көнүгүүнү жасагыла деп сунуш берет экен да. Бул жерде дагы бир намаздын адам баласы үчүн өтө пайдалуу экени дагы маанилүүлүгү. Эми ал тибеттик медицинадан мурда эле бул намаз боюнча кыймыл аракеттер айтылып келген да. Ооба, мисалы бизде бир нерсени жасаса жөн эле жасап коюу менен эле өмүрүбүздү өткөрө беребиз да, эч качан. Мисалы да, көпчүлүгүбүз, мисалы мен деле ошондой, сиз деле бүтүп барбыз да, мисалы чукулабайбыз да, мисалы казбайбыз. Германиядагы болсо мусулман эмес врачтар атайын адам баласындагы ашыкча баягы энергияны, кандай зыяндуу энергияны чыгарыш үчүн кантип тазаланса болот десе, муну 2 алаканды, анан 2 тизени жерге коюп туруп, бирок сөзсүз түрдө бешене менен мурун жерге тийсе, ошондон кийин баягы ашыкча биотоктор чыгып кетет, зыяндуу деп. Анан изилеп бүткөндөн айтып атпайбы? Эгер ушул көрүнүштү күн чыгышты карап туруп жасай турган болсо, 5 мүнөттөн 10 мүнөттөн кыла турган болсо, анда биротоло баягы терс энергиядан биротоло кутулат деп атат. Алар намаз деп айта албай атат да. Аллах Таала бизге 14,5 кылым мурда намазды шайтандардан, жиндерден тазалануу, ашыкча мисалы энергия, мисалы бизде кирне деген бар го, баягы сок кирип калат. Ушулардын бүт баардык бирөөнүн жүк түшүүсү намаз окуу менен саждада көбүрөөк туруусу менен өзү чыгып кетет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан эмес да, саждаңарды узунураак кылгыла, саждада көбүрөөк тургула. Тажаба ушул саждага барганда, анткени баягы суюктук пешенеге келип атпайбы? Аны медицина илими жакшы тактайт экен. Атайын неме болуп атат да, суюктук келип атат. Жүлүндөгү суюк дагы кадимкидей түз болгондугу үчүн эки жакка мындай горизонталдуу болуп жүрүп калып атат. Эмнеге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам саждада узунураак тургула дейт? Анткени намаз
мусулман инсан намазга келиши менен Аллах Таала периштелерге күнөөсүн сыдырып туруп мүрөсүнө коюп коюп. Рүкү кылганда түшпөй калганы, сажда кылганда сөзсүз түрдө түшсүн деп атат. Ошон үчүн сажданы узунураак кылгыла деп атат да пайгамбарыбыз. Азыр кирне кири боюнча деп айтып калдыңыздар. Мисалы, өзүм эле айтып кетейин. Мисалы, өзүңдү кирнелет деп эле көп айта беришет да. Анан мен айтам, мен негизи кирнелеткенди жаман көрөм. Анан бирөөнү жойгонду деле жактыра бербейм. Негизи эле кирнелетүү керекпи? Жок, мына Сиз айткандай эле саждада намаз окуп аткан инсан өзүнө өзү дем салат да мисалы. Мисалы аят курсун окуп өзүнө дем салып коет. Намаз окуп бүткөндөн кийин өзүнө дем салып коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмнеге мисалы бизге сүннөт кылып берди. Айша энеңиз айтып атпайбы? Пайгамбар жатарда фалак ихласты, фалакты насты окуп туруп, алаканына дем салып, алакандары колу жеткен жерге чейин сүйкөп туруп анан жатат эле. Эртең менен ушундай кылат эле дейт да. Эгер биз ушундай кыла турган болсок, бирөөнүн кирнелеп, наркы берки калганына мисалы муктаж болбойбуз да. Туура. Анан мен айттым, бул маселе бизде деп коем да. Силерде бизде деп сүйлөп калабыз кээдечи. Бизде бул намаз окугандар, силерде намаз окубагандар, анан айтып калам мен тамашалап. Бизде бул маселе чечилген дегендей. Акыркы суроону окуп берейин. Намаз окуп жатканда алдынан балакат жашына жете элек балдар өтүп кетсе намаз бузулбайбы? Намаздын мисалы өйдө төмөнүн түшүнбөгөн, кой турду билбеген балдардын аяк бияка өтүшү менен намаз эч качан бузулбайт. Алар күнөөгө да батпайт. Анткени алар балагат жете элек да. Эгерде акылына кирсе, анда ал олуттуу иш менен алек болуп атат, мен атам жапам деп өтмөк эмес да. Намаз эмне экенин билбегендиги үчүн өтүп кетет. Бирок балдар 6-7 жашка чыкканда намаздын олуттуу ибадат экендигин түшүндүрүш Аллах Тааланын милдети да. Бала намаз окуп атканда алдыдан өтпө, анткени намаз окуп атканда Аллах Тааланын нуру түшүп турат. Аллах Тааланын нуру менен намаз окуучунун ортосундагы аралыктан өтпө деп мындай намаздын өтө олуттуу, ал сага дагы мага да керет, ахиретим үчүн керек экендигин түшүндүрүп койсок, биздин балабыз 6-7 жашта өтпөй эле калат да. Менин балам 8 жашта да, анан намаз окуп атканда эле, апа намаз окуйн дегенде эле мен сизден чочуп коркуп кетем дейт. Анан эмнеге десем, сиз намаз окуганда эки кашыңыз биригип калат деп айтып калат. Анан кээде өзүм балам намаз дегенде чочутуп албайын деп, эмнеге балам, мен эми Аллахтын алдында турам, күнөөлөрүн кечирилишин сураймын. Анан күлүп каткырып намаз окубайм да балам, ошон үчүн өтө мындай деп айтып калам да. Туура айтасыз. Рахмат сизге. Көрсөтүүбүз дароо эле соңуна келип жетти. Бүгүнкү сиздин телекөрүүчүлөргө берген суроолоруңуз албетте пайдалуу болот деп ойлойм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин студиябыздын коногун дагы бир ирет сиздерге айтып кетейин. Свердлов районунун баш имам хатиби, муфтияттын аппарат жетекчиси Садыбака Асыдолов келди. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Кийинки эфирден жолугушканга чейин аман болуңуздар.